Андан кейін суроо түзүү, тест түзүү үчүн new set дегенди басабыз. Ушундай болуп жүктөлөт. Бул жерге тесттин аталышын жазып коебуз. Мисалы үчүн информатика тест деп жазып коебуз. Бул жерге тесттин суроолорун жазабыз. Тесттин суроолорун терип жазсак да болот, же болбосо даяр тест болсо Word'да жазылган копировать этип алып келсек да болот. Мисалы үчүн программалык камсыздоо бул алып келсек да болот. Мына ставить ар бир жоопту дагы копировать этип алып келебиз. Жыйындысы копировать ставить. Экинчи жоопту алып келебиз. Бияктан удалить оңду басып, копировать алып келип ставить. Үчүнчү жоопту алып келебиз. Копировать ставить. Төртүнчү жоопту алып келебиз. Копировать ставить. Бул жерден туура жоопту белгилеп көрсөтүшүбүз керек. Программалык камсыздоо бул компьютерде орнотулган программалардын жыйындысы, ушунусу туура белгилеп коебуз. Shuffle choice дегенди бассак, бул случайный, мына которуп көрсөк, перевести. Случайный выбор. Кайра англисчеге которуп коелу, показать оригинал. Бассак, анда случайный выбор болот. Андан кийинки суроону кошуу үчүн бул жерде плюс деген бар, new juston деген. Ушуну бассак, кийинки суроо кошулат. Бул жерге жазабыз. Экинчи суроо. Мисалы үчүн ушу суроону коелу. Копировать ставить. Жоопторуну көчүрөбүз. Жумушчу стол. Маселелер панели. Үчүнчү жооп. Папка. Төртүнчү процессор. Туура жооп процессор. Андан кийин үчүнчү суроону жазабыз. Ушу жерге үчүнчү сурооnudan көчүрүп келебиз. Үчүнчү суроону көчүрүп келдик. Бул жерге жазайык. Ачуу, жабуу, жылдыруу, айыруу. Системасынын объектилери менен кандай аракеттер жасоого болбойт. Бул жерде туура жооп айыруу бысы. Андан кийин кийинки суроону кошобуз. Төртүнчү суроо. Төртүнчү суроого
Алмашуу буфери деген эмне деген суроону кошоюн. Мына копировать. Алмашуу буфери деген эмне? Жоопторун жазабыз. Диск. Акыркы варианты. Şunu жазабыз. Бул жерде туура жооп A'сы. Андан кийин 5-чи суроону жазабыз. 5-чи суроого, мисалы үчүн, мына суроону жазып коеюн. Копировать. Ставить. Windows. Android. Photoshop. Ondan keyin iOS. Bunda to'g'ri javob C'si. Bu yerda 5 ele surov tuzganga bo'ladi. 5 dan oshiq surov tuza olmaymiz. Agarda ko'proq surov tuza turgan bo'lsak, anda бұл түзілген суроуну библиотекага салып, дагы бир суроо түзүп, андан библиотекага салып туруп, анан экөөнү бириктирип туруп берсек болот. Эми бул суроону класска байлоо үчүн add to view дегенди басабыз бул жактан. Мына классты тандайбыз. Эгерде бул жерде башка класстар дагы боло турган болсо, эгерде ушул тесттин суроону башка класстарга дагы кошо турган болсок, ошол класстарды тандап коебуз. Бассак, мына 10-чы класска байланды. Ушуну менен тестти даярдап алдык. Эми сабакта колдонуу үчүн үйдөн даярдап алгандан кийин болду. Бул Chrome'дон чыгып кете беребиз. X'ти басып жаап коебуз. Биздин түзгөн сурообуз даяр болду. Эртеси барып сабакта колдонобуз.